Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгында бир катар агымдар, бир катар мындай айтканда бир тармактар бар. Ал жөнүндө көп жазылып, айтылып келатат. Бирок мен бүгүнкү лекцияда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгындагы бир көптөн бери башы ачылбай келаткан бир маселе жөнүндө сүйлөгүм келет. Себеби бул кыргыз адабиятынын тарыхын түшүнүү үчүн өтө маанилүү. Ошону менен бирге Айтматовдун чыгармачылыгын тереңирээк түшүнүш үчүн өтө керектүү нерсе деп ойлойм. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Чыңгыз Айтматов эң биринчи анын атын Советтер Союзуна белгилүү кылган биринчи чыгармасы албетте бул Бетме-бет деген чыгарма болгон, орусчасы Лицом к лицу. Бул чыгармада Айтматов биринчи жолу, ага чейин да Айтматов көп эле чыгармалар жазган, бир топ чыгарма жазган. Бирок эмнегедир согуш темасына башынан өткөргөн, өз көзү менен көргөн, нечен кыйды, нечен азап тозокторду тартып аткан элди өз көзү менен көргөн болсо да, бирок эмнегедир ал жөнүндө жазгандан мындай айтканда жазганып, мындай киришпей жүргөн болчу. Анан кийин ошо биринчи чыгармасын 1957-жылы Бетме-бет деген чыгарманы жазган. Ошодон кийин биз баарыбыз билген классикалык чыгармалар Биринчи мугалим, Саманчынын жолу сыяктуу чыгармалар чыккан. Булардын жалпы аты тоолордун жана талаалардын повесттери деген ат менен 1963-жылы чыгып, анан ошого Чыңгыз Айтматов биринчи жолу ушул биздин Кыргызстан тарыхында ошол кездеги Советтер Союзунун эң маанилүү деп аталган сыйлыгы, Лениндик сыйлыкка татыктуу болгон. Аны биз бул чыгармалардын өзүнчө бир мындай айтканда багыты бар. Мен мисалы үчүн муну реалисттик жана романтикалык мындай айтканда агымдардын ортосунан, ошолордун айкалышынан келип чыккан бир өтө кызыктуу адабий агым деп айтар элем. Бирок ал жөнүндө бүгүн ал жөнүндө сүйлөбөйбүз. Бүгүнкү айта турган тема Чыңгыз Айтматов 1970-жылдардын башынан баштап өтө тереңге кирип кеткен бир адабий агым жөнүндө сүйлөгүм келип турат. Ал адабий агымды мен экзистенциализм, Айтматов экзистенциализм деп айтар элем. Эми жалпысын айтканда албетте бул Айтматов эле эмес, кошуна Казакстанда, кайсы бир деңгээлде Тажикстанда бул тенденция көрүнгөн. Мунун аты экзистенциализм. Айтматовдун экзистенциализм эмес, биз муну тагыраак айтсак бул евразиялык экзистенциализм деп айтсак туура болот. Эмне үчүн мынтип айтып атам? Анын себеби сиздерге дагы, окурмандарга дагы белгилүү болсо керек, студенттерге белгилүү болушу мүмкүн. Себеби экзистенциализм деген өтө көп кырдуу, көп тармактуу көрүнүш да. Бул ушундай бир кызыктуу көрүнүш экзистенциализм. Адабият тарыхында немис экзистенциализми, англис экзистенциализми, француз экзистенциализми деп, орус экзистенциализм деп бөлүп айтылат. Мен ушундай терминди колдонуп жүрөм өзүмдүн эмгектеримде, евразиялык экзистенциализм деп. Албетте ал тармактын, ал багыттын эң негизги корифейи, эң мындай айтканда улуу өкүлү албетте Чыңгыз Айтматов. Экзистенциализм, бунун тарыхы өтө, айта берсек өтө узун. Экзистенциализм тарыхта ушинтип айтылат. Экзистенциализм дегенде Батыш Европада 19-кылымда, керек болсо андан да бир аз бурунураак пайда болгон. Сёрен Киркегор деген Даниянын атактуу философу баштап кеткен. Анан кийин 19-кылымдын этеги жагында, айрыкча 20-кылымда, айрыкча дүйнөлүк биринчи согуштун убагында, анан дүйнөлүк экинчи согушка чейинки ушундай бир татаал учур болгон. Ушул учурда экзистенциализм Батышта, Европада өзүнүн чоң деңгээлге жеткен. Кыска сөз менен айтканда, экзистенциализм бул деген турмушта, адам баласынын жашоосунда, инсанияттын жашоосунда, ошону бирге тарыхый процессте мындай айтканда хаос, маанисиздик, пессимизм, ошону бирге адам баласы мындай айтканда качан болсо бир иррационалдык бир
көрүнүштөрдүн, иррационалдык бир кармаштардын, кубулуштардын ортосунда, ошонун алкагында жашаган бир инсан катары каралат. Негизгиси, бунун эң негизги мазмуну, негизги мааниси экзистенциализмде. Эгерде фундаменталдуу түшүнүктөрүн айта турган болсок, тарыхтын логикасыз экендиги жана адам баласынын турмушундагы мындай айтканда адам баласынын турмушундагы смысла утраты деп айтылат орусчасы. Негизги түпкү маанисинде адам баласынын турмушунун маанисиздиги, эчтекеге түккө турбаган кээде ушундай бир жыйынтыкка келе тургандыгы сыяктуу ушундай бир ойлор негизинде келип чыгат экзистенциализм. Айтматовдун чыгармасында бул кай жерден көрүнөт? Айтматовдун чыгармачылыгында менин жеке көз карашымда Айтматов экзистенциализми биринчи жолу Ак кеме повестинде көрүндү. Ак кеме повестинде эми ошону биздин ошо кездеги адабиятчылар Ак кеме повестин социалисттик реализмдин жаңы жетишкендиги деп да жазып жүрүшпөдү. Эми бала апасы Ак кеме повестин окугандар же киносун көргөндөр жакшы билесиздер. Баланын аты жок, жөн эле бала деп айтып койгон. Баланын апасы шаарга кетип калган, таштап коюп. Атасы да кетип калган, таштап коюп. Анан кийин эми таятасынын колунда калган бала акырында чыдай албай сууга боюн таштаганы, ошентип балык болуп кетем деп ойлоп, баягы оорудан кийин баягы ысытма болуп, температура болуп, анан балык болуп кетем деп сууга боюн урганы каяктагы социалисттик реализм. Эч кандай социалисттик реализмдин жыты да жок. Бул такыр башка агым, такыр башка тенденция. Бул менин оюмча Айтматов экзистенциализмдин биринчи кадамы, биринчи белгиси жана биринчи чыгармасы деп айтар элем. Себеби бала, ошол Ак кеме повестиндеги бала, таятасы Момун, булар бир чети кандайдыр бир виртуалдык дүйнөдө жашайт. Булардын өзүнчө идеалы, ишенген бир нерселер бар, ишенген дөөлөттөр, асылдыктар бар. Ошону менен бирге реалдуу турмушта эч бир кандайдыр бир логика же болбосо бир таяна турган бир реалдуу таянычтар жок. Акырында бала бүт баарынан түңүлүп, таятасынан да түңүлүп, ата-энесинин келет деп ойлосо алардан да дайын жок, акырында сууга боюн таштайт. Албетте ал кезде бул чыгарманы сындагандар көп болгон. Россиянын сынчылары, анын ичинде биздин казак жазуучусу Ануар Алимжанов деген болгон, Россияда Стариков деген бир сынчысы бар эле. Булар аябай Айтматов катуу сындады. Себеби ушу бала ошо турмушта Ысык көлдүн жээгинде жашайт экен. Ушу бала бир же ата-энесинен, же таятасынан, же тайэнесинен бир жакшылык көрбөй акырында сууга боюн уруп кетти деген нерсе. Бул бүт баарына сызып, бүт баарына түңүлдү деген ойду билдирет. Айтматов кантип ушул ойго барды? Советтер Союзунун ушунчалык бүт баары үмүтсүз, бүт баары жаман болуп калды деген сыяктуу ойлорду айтышты. Бирок эми Айтматов деген улуу жазуучу болгон, улуу жазуучу, кемеңгер жазуучу. Айтматовдун ал жерде жөн эле бир ата-энеси кетип калып же бала ушундай кыйын турмушта калып калды деген сөздө эмес. Айтматов бул жерде чоң, мындай айтканда, шифр деп коебуз биз, закодировать этип, чоң бир терең, өтө масштабтуу ойлорду, мындай айтканда, шифр сыяктуу катып, ушуну зашифровать этип кеткен деген ойду айткым келет да. Биринчиден, бул чыгармада Айтматов ошол Советтер Союзунун ошол замандагы 70-жылдардын башындагы эле турмушун көрсөткөн эмес. Повесть 1971-жылы чыккан. Жок, Айтматов бул жерде кандайдыр бир ушу майда улуттардын, кыргыз эли сыяктуу улуттардын чоң Советтер Союзу деген империянын учурунда орус тили, советтик коммунисттик идеологиянын чеңгелине калган майда элдер, кыргыз эли сыяктуу, өзүнүн өткөнүн унутуп, өтмүшүн унутуп, келечекке барыш үчүн адегенде өткөн заманды жакшы билишиң керек, өткөн тарыхты билишиң керек, өзүңүн эмне деген адам, эмне деген эл экенинди билишиң керек. Анан келечекти көздөй ишенимдүү кете аласың. Анан эгерде өткөн заманыңан кол жуусаң,
өзүңүн тилиңен колжусаң, мындайкы тарыхый эс тутумдан, моралдык эс тутумдан колжусаң, анда сенин келечегиң жок деген сыяктуу идеяны Айтматов ушул чыгармасы айтып кеткен. Чындыгында эле өткөн заманды билбей баратканыбыз калп беле. Мен мурунку лекцияларымда айтпадымбы? Советтер Союзунун чоң залалдарынын бири биз үчүн жана кара куру доорунун бир жакшы жактары ошол биз өткөн тыюу салынып, биз эспи кабарыбыз өткөн замандын окуялары, ысымдары, адамдары жөнүндө кабарыбызды биринчи жолу кайра куруу доорунда алдык да. Ошол нерсени, кайра куруу доорундагы негизги саясат болуп кеткен нерсени Айтматов жанакы Ак кеме чыгармасында козгоп кетти да. Башкача айтканда, өткөн турмушту билмейин, өткөн тарыхты билмейин астыга кетүү болбойт деген сөздү, деген тезисти Айтматов өзүнүн Ак кеме чыгармасында абдан катуу койду. Ошону бирге албетте бул чыгарма так эле үмүтсүздүктүн бир апофеозасы деп айтканга так туура эмес. Анткени бул чыгарманын аты Ак кеме деп аталат. Ак кеме деген сөз баягы Лермонтовдун ырындай бүлбүлдөй жалгыз жел кайык көгөргөн деңиз бетинде деген ыры бар эмеспи? Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Анын сыңары Ак кеме деген нерсе азыркы учурдагы турмуш ар кандай болсо дагы, кыйын болсо дагы, өткөн замандан кол жууп бараткан болсок дагы, баары бир келечекке боло турган үмүт сөзсүз бар деген сыяктуу болуп, Ак кеме деген түшүнүктү Айтматов келечектин бир символу катары көрсөтүп кеткен. Ошондон муну такыр эле пессимизм деп айтууга такыр мүмкүн эмес. Бирок экзистенциализмдин негизги платформасы, экзистенциялдын негизги философиялык турмушка болгон, тарыхка болгон көз карашы ушул чыгармада абдан кызыктуу жана өтө оригиналдуу көрүнгөн да. Андан кийин Айтматов анча мынча чыгармаларын жазып, айрыкча публистиканы көп иштеп жүрдү. Бирок 1981-жылы чыккан мен айтып өткөн «И дольше века длится день» кыргызчасы «Кылым каратары бир күн» деген чыгармасында айрыкча Маңкурт деген образ аркылуу Айтматов ошо биринчи жана мен айтып өткөн Ак кеме чыгармасындагы идеяны ого өтө өнүктүрүп, ага бир образ жактан толумдукту, образ жактан бүтүндүктү, бүткөндүктү көрсөтүп, Айтматов ошо жанакы экзистенциалисттик бир катар көз караштарын ошол «Кылым каратары бир күн» деген чыгармада көрсөтүп кетти. Албетте Ак кемеде бир аз учка айтып кетсе дагы, кийинки романында «Кылым каратары бир күндө» Айтматов бул жөнүндө ачык жана так метафора аркылуу өзүнүн тилин, өзүнүн эс тутумун жоготкон адам акыры жүрүп отуруп керек болсо өзү үчүн эң ыйык деген нерсесин, эми Айтматов чыгармасында энесин тааныбай, өз энесин тааныбай, энесин өлтүрдү деген ойду айтат. Кыскасы Айтматов ошол чыгармасында мен айтып өткөн романда «Кылым каратары бир күндө», анан кийин 1986-жылы чыккан «Кыямат» романында Плаха орусчасы ошол өзүнүн экзистенциалисттик көз караштарын акыркы чегине жеткирип, кульминациясына жеткирип, өзүнүн ушул чоң адабиятка, дүйнөлүк адабиятка кошкон өзүнүн чоң салымын, кыргыз экзистенциализм, чоңураак контекстте айтсак, евразиялык экзистенциализмди Айтматов эки чыгармасы өзүнүн чоң көркөм жана философ деңгээлге жеткирди. Мен муну философиялык романдын, Айтматовдун философиялык романынын эң мүнөздүү белгиси жана таанытын белгиси деп айтар элем.